Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Золотой квадрат курулуш компаниясы. Кутман күнүңүздөр менен ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, футзал көрмандары, ТМЧ телеканалы кайрадан К-лига оюндарын сиздерге тартуулап бермекчибиз. Кызылкыя лигасы 14-тур Кайрат жана Дружба командалары ортосунда боло турчу беттеш. Азыр саналуу секунда, салаануу минуталардан соң башталмакчы. Жалпыңыздарга көңүлдүү эфир каалап кетмекчибиз. Калыстар даяр, оюнчулар да даяр. Калыстын ышкырыгы жаңырып, топ оюнга кошулат. Топ алдында Дружба командасынын оюнчусу, демек топту Дружба командасы оюнга кошот. Мына калыстын ышкырыгы да жаңырды, топ оюнга кошулду. Дегичи болбой, оюндун алгачкы секундаларынан эле Дружба командасы жеңүүгө болгон маанайын, жеңүүгө болгон аракетин көрсөттү десек болот. Топ менен азыр болсо Кайрат командасы, командаларды акырындап тааныштыра кетсем, ак кара түстө аралаш команда бул Дружба командасы, ал эми ток сары жана кара түстөгү аралаш команда бул Кайрат командасы болуп саналат. Эки команда тең Кызылкыянын жергиликтүү командаларынан. Бири болсо турнирлик жадыбалда биринчиликте келаткан болсо, ал эми экинчиси турнирлик жадыбалдан эң мыкты 5 команданын катарына кирет. Командалар курамын тааныштырып кетсем, Кайрат командасы Дружбаны бүгүн өз үйүндө тосуп жатат. Биринчи катар санында Жайлобаев, дарбазачы экинчи Абдурасул уулу, үчүнчү Турсунбаев, бешинчи Шерабидинов, алтынчы Алимов, 8-нчы Назаров, 9-нчы Үсеналиев, 10-нчы Салимбаев, 12-нчы Абдыраимов, 13-нчы Канетов, 14-нчы Батыров, 17-нчы Авазбек уулу. Ал эми Дружба командасынын курамы: биринчи катар санында Мамадали уулу, 21-нчы Эрбутаев, 6-нчы Сыраджиддинов, 3-нчы катар санында Акмурзаев, 91-нчы Шамшиев, 10-нчы Ибрагимов, 17-нчы Топчубай уулу, 7-нчы Исамиддинов, 8-нчы Сыдыков, 22-нчы Абдурахманов жана 16-нчы катар санында Мелкозиев. Командалар курамы мына ушуларды түздү. Оюнга кайтабыз. Топ менен Кайрат командасы азырынча үстөмдүк кылууда. Топту оңойчулук менен берип жиберген жок атаандашына. Мындай Дружба командасы жакшы чабуулга чыгууга аракет кылган, бирок Кайрат командасы чабуулга чыга, сол канатка жеткирип берилген пас бир аз шашып кетти көрүнөт. Арткы бөлүккө ойноого аргасыз болду. Оң канатка өйдүнкү бөлүк менен киргизип берилген пас жана топ жоготуу чабуулга Дружба командасы чыгат. Жакшы алган, дарбазачы менен бирге бир. Бирок тилекке каршы Жайлобаев бул ирет командасын өтө мыкты, өтө кооптуу чабуулдан сактап кала алды. Азамат дарбазачы, ал эми азыр болсо бурчтан чыгарып берүүнү Дружба командасы алат. Аябай жакшы сокку, аябай жакшы кыймыл аракет. 7-нчи катар санында оюнчу Дружба командасынын оюнчусу Сыдыков. Азамат дейбиз, Дружба командасынын коргоочусу бир аз толокелге салгандай, топту бир аз өзүндө кармап, намити өзү да жаракат алды. Албетте топту өзүндө көбүрөөк сактаса, атаандашы ал учурда аябайт жана кооптуу бир жаракаттарды алып калышы мүмкүн. Оюнчулар оюн таласында оюнду уланта албайт. 17-нчи катар санындагы оюнчу оюнга кошулду. Каптал сызыгынан азыр болсо Дружба командасы топту оюнга кошот. Ортоңку бөлүккө киргизип берилген пас анык эмес. Өнөктөштөр бул жерде бири-бирин түшүнбөдү. Кайрат командасы кайрадан топ менен оюн алып барат. Арткы бөлүктөн ойноп жатышат. Азыр болсо арткы бөлүк кайрадан сол канатка жөнөтүлгөн пас. Кайрадан арткы бөлүк. Өзүңүздөр көргөндөй Дружба командасынын мыкты прессинг жана топ жоготту. Дружба командасы чабуулга чыгып, мындай
алыскы бурушту тап, алыскы бурушту туура пайдаланып, өтө мыкты голду жаратып кетти жана эсеп саны боюнча алдыга чыгып алды Дружба командасы. Бул голдун автору 17-катар санында Тойчубаев уулу, кечиресиздер. Мыкты оюнда, мыкты оюнду көрсөтө алды Дружба командасы, мыкты голду көрсөтө алды. Чындыгында. Азыр болсо эмне болду? Гол. Кайрат командасы 2 секунда, 3 секунданын арасында жооп голун киргизип, эсеп санын теңдеп койду. Аябагандай мыкты оюн Кайрат командасынан. Мындайды эч ким күткөн эмес деп ойлойм. Ой таласында өзүңүздөр көргөндөй Кайрат командасынын экинчи курамы, старттык курамы эмес, экинчи курамы балким футзал, чыныгы футзал сүйүүчүлөрү болсо билет. Бул дал ушул курам Кыргыз футзал курама командасынын курамы. Алар 2-катар санында Манас Абдырасул уулу 13-чү, Эмил Каниятов 10-чү, Юлдашбай Салимбаев жана Кыргыз футзалынын эң мыкты оюнчусу 6-катар санында Максатбек Алемов. Өзүңүздөр көргөндөй мына чындыгында аябай класс көрсөтө алышты бул курам. 2 секунда, 3 секунданын ичинде мыкты голду жаратып кое алышты. Дружба командасы да чындыгында мындай оюнду күткөн эмес болчу. Эми оюн өзгөчө темпте жүрөт болуш керек. Анткени чыныгы профессионалдар ойноп жатышат. Эң тажрыйбалуу оюнчулар оюн таласында. Дружба командасында да футболдогу мыкты оюнчулар бар. Өзүңүздөр билгендей, чоң футболдо ойногон 91-катар санында Ислам Шамшиев кезинде Кыргыз футзалынын эң мыкты оюнчуларынын бири болгон. Азыр болсо Ислам Шамшиев Нефчи команда, Жалал-Абадтын Нефчи командасында чоң оюн таласында оюн алып барууда. Ал эми Кайрат командасынын курамы өзүңүздөр көргөндөй жалаң ушул кичи футбол, футзал оюндары, футзал оюндарында өздөрүн көрсөтүп келишет. Кайрат командасы азыр болсо топ менен жакшы калтырып белген Юлдашбай Салимбаев топ келге салган жок, топту өзүнө кармап. Бирок ошентсе да калыс топ Дружба командасында экенин айтып, топту атаандашына өткөрүп берди. Дружба командасына өткөрүп берди. Дружба командасынан тереңден киргизип берген пасы телекке каршы сактап кала алган жок. Дружба командасынын курамында Өзбекстан Республикасынан келген легионер оюнчулар бар экенин билебиз. Азырынча оюн таласында 10-катар санындагы гана оюнчуну көрүүдөбүз. Оюн эреси бузулду. Манас Абдырасул уулу тарабынан Ислам Шамшиевке карата бузулган оюн эрежеси Дружба командасына айыптоон тебүүгө алып келди. Топ алдында Сыдыков. Бул оюнчу да өтө мыкты. Көптөн бери ушундай футзал оюндарында өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп келгенин билебиз. Телекке каршы бул оюнчу футзал боюнча курама командага чакыртылган эмес. Албетте ал машыктыруучулар чечет андай кимди курама командага кошот, кимди кошпойт. Бирок аябагандай күчтүү оюнчулардын бири дал ушул 8-катар сандагы оюнчу Сыдыков. Азыр болсо Максат Алимовдон өзгөчө сокку болду. Сол бут менен жолдонгон сокку дарбазачы сактап кала алды. Эми болсо Кайрат командасы кайра чабуулга чыккан Манас Абдырасул уулу тарабынан жакшы жазгырып дарбазага сокку жолдогон болчу. Дарбазачы Азамат оңойчулук менен өткөрүп жиберген жок. Дружба командасы чабуулга чыгат, оң канатка жеткирип берилген пас. Бул иретте Жайлобаев дарбазасынан чыгып
Дагы бир чабуулда Дружба командасынын чабуулун кайтара алды. Эмил Каниятов арткы бөлүккө Максат Алимовго ойнойт. Оюнчулар бир аз чарчап калган сыяктуу. Ортоңку бөлүккө кирип берген пас Эмил Каниятовдон Юлдашбай Салимбаевга жолдонгон пасты өтө мыкты чеберчилик менен өзүңүздөр көргөндөй бир жолу эле теп алыскы бурчка жолдоп кой алды Юлдашбай Салимбаев. Эсеп саны 2-1 Дружба командасында эмнегедир алгачкы секундаларда болгон Манай, жеңишке болгон Манай эмнегедир түшүп кеткен сыяктуу. Oyun бүтөрүнө дагы да осо убакыт көп болгон. Азыр оюндун биринчи бөлүгү эки командада тең мүмкүнчүлүк бар гол жаратып коюуга. Арткы бөлүккө ойнолгон пас, оң канатка берилген пас Юлдашбай Салимбаев. Топ жоготуу жана Дружба командасы мындай мүмкүнчүлүктү жокко чыгарды. Тилекке каршы кечиресиздер, бул жерде мындай чабуулду өз максатына жеткирип эсеп санын теңдөө мүмкүнчүлүгү бар эле Дружба командасында, бирок ал мүмкүнчүлүктү ийгиликтүү ишке ашыра алган жок. Дагы бир топ жоготуу Дружба командасынан, бирок кайрадан капталсыздыгынан өздөрү топту оюнга кошот. Арткы бөлүк ойнолгон, оң канатка жеткирип берилген пас Сыдыковдон өзгөчө пас өткөрүп берүүгө аракет кылган, бирок өнөктөшү ал жерде жок болчу. Топ менен кайрадан Кайрат командасы үстөмдүк кылат. Өзүңүздөр көргөндөй Дружба командасы оюндун алгачкы секундаларында прессингде ойноп жаткан. Азыр болсо коргонуу бөлүгүндө ойноого аргасыз, анткени бул курам менен прессингде ойногон учурда оңойчулук менен эле каршы чабуулдан гол өткөрүп жибериши мүмкүн Дружба командасы. Алдыңкы бөлүккө киргизип берилген пас ийгиликтүү эмес Эмил Каниятовдон. Дружба командасы топту оюнга кошот. Өнөктөшүнө оң канатка жеткирип берилген пас. Топ жоготуу, Кайрат командасы топту алат. Командалардын машыктыруучуларын тааныштырып кетсем, Аконов Рустам Дружба командасынын машыктыруучусу. Жакшы жазып алган жана ортоңку бөлүккө киргизип берилген пас. Бир аз аныктык жеткен жок. Жок дегенде бутунун арткы бөлүгү менен ойноп койсо да, бул жерде гол жаратып коюусу мүмкүн эле Дружба командасынын оюнчусу. Тилекке каршы, демек, маңдайына андай нерсе жазылган эмес экен. Дружба командасынын машыктыруучусу Аконов Рустам. Ал эми Кайрат командасынын машыктыруучусу Данияр Абдраимов. Өтө командалардын эки машыктыруучу тең командаларын жакшы даярдаган. Анткени мындай деңгээлдеги оюнду ар бир эле команда көрсөтө албайт. Шерабидинов жакшы алып өтүп, сол канатка жеткирип берген пасы Бексултан Назаров. Алдыңкы бөлүккө киргизип берген, бирок дарбаза устунунун жанынан өткөн болчу. Балким ал жерде өнөктөшү болгондо гол жаратмак. Же балким өзү дарбазага сокку жолдогон бул учурда. Бирок менин оюмча бул пас болчу. Уштан чыгарып берүү Кайрат командасында. Арткы бөлүккө ойнойт. Ортоңку бөлүккө киргизип берген пас Шерабидинов ушундай эки бутунун ортосунан өткөрүп дарбазачыга алдамчы аракет жасаган болчу. Дарбазачы бирок ал аракетине алданган жок. Чындыгында Кызыл Кыя лигасы аябагандай кызуу болууда. Өзүңүздөр көргөндөй, ошол Кыргызстандын башка аймактарынан да мыкты оюнчулар келип оюн көрсөтүшүүдө. Балким ошон үчүн Кызыл Кыя лигасы азыр башка региондорго, башка аймактарга салыштырмалуу алдаганча өнүгүп, алдаганча кызыктуу болууда. Дружба командасы топ менен арткы бөлүккө ойнойт.
Ортоңку бөлүккө киргизип берген пас топту сактап кала жок жана каршы чабуулга Кайрат командасы чыгат. Оң канатка киргизип берген пас кайра арткы бөлүккө ойноого аргасыз. Шарабизинов тарабынан жөнөтүлгөн сокку, дарбазачы жөн гана колуна кармап топту сактап кала алды. Командалар тайм-аут алып, бир аз тыныгуудан соң кайрадан оюнга кайтышат. Албетте бул учурда оюн тактикасын өзгөртүшөт деген ойдобуз. Тайм-ауттан соң топ оюнга кошулду. Капталсыздыгынан Дружбек командасы топту оюнга кошту. Арткы бөлүктө ойноо жана сол канатка берилген пас өзү жазгырып кирип намытып сокку жолдогон Жайлобаев. Бул иретта өткөрүп жиберген жок. Алдыңкы бөлүккө тереңден киргизип берилген пас. Дарбазачы албетте өз дарбазасынан чыгып кармап калуусу чындыгында анын чеберчилигинин далили десек болот. Дружбек командасы топ менен алдыңкы бөлүккө киргизип берилген пас топту сактап калууда. Эмне болду? Эч кандай оюн эрежеси бузулган жок. Эмне калыс байкабадыбы же чын эле бул оюн эрежеси бузулбадыбы? Бирок мен көрүшүмчө бул жерде оюнчуга карата копол ойногон болчу. Каршы чабуулга Дружбек командасы чыгат. Дагы бир ирет Жайлобаев тобокелге салып дарбазасынан чыгып барып чабуулду жокко чыгарды. Азамат дагы бир ирет тайм-аут Кайрат командасы алат. Кайрат командасы капталсыздыгынан топту оюнга кошту. Ортоңку бөлүккө киргизип берилген пас жана өзүңүздөр көргөндөй тажрыйбалуу курам оюнга киришти. Азырынча топту өздөрүндө сактап кала алышууда. Прессингке чыккан Дружбек командасы эч кандай топту ала албай жатышат. Бул ирет алган болчу, бирок ошентсе да дарбазачыга түшкөн. Кайрадан топ менен Кайрат командасы үстөмдүк кылууда. Эмир Канетов оң канатка жеткирип берет. Юлдашбай Салимбаев өзү алдап өтүүгө аракет кылган. Тереңден киргизип берилген пас. Жана Юлдашбай Салимбаевтан мыкты гол. Чындыгында бул жолкусунда операторлорубуз да жетишпей калды. Аябай ыкчам чабуул, өтө кооз гол жаралды бул учурда. Дружбек командасы топ менен арткы бөлүккө ойнойт. Өзүнүн айып аянтында топту көбүрөөк сактоодо. Албетте бул тобокелге салуу, мындай аракеттерге барбашы керек Дружбек командасы. Анткени 3-1 эсебинде, антпесе деле 3-1 эсебинде эсеп саны боюнча артта калышууда. Үчүн болгон күрөш Максат Алимов жана Сыдыков тарабынан. Сыдыков дарбазадан баштап берүүнү өзүнө утуп алды. Ортоңку бөлүккө киргизип берилген пас. Максат Алимов топту алган. Юлдашбай Салимбаев менен Максат Алимовдун өзүңүздөр көргөндөй бири-бирине болгон байланышы аябай кандай мыкты. Деги эле ушул төрттүк чындыгында байланыштары аябай мыкты жана бардык эле командага карата ушундай кооз оюнду кура алышат. Тереңден киргизип берилген пас. Эмир Канетов сокку жолдогон жок. Манас Абдрасулулу кантип алыста турган Максат Алимовду ушинтип таап барып, Алимов Максатка пас калтырып берген жана эсеп санын дагы бир ирет Кайрат командасы өзгөртүп алды. Чындыгында Балли дештен башка аргабыз жок, анткени бул курам, дал ушул курам эң мыкты дегиле мастер-класс көрсөтүп жатат десек болот. Дружбек командасы чабуулга чыгат, топ жоготту, кайрадан эле Кайрат командасы топту алып мынтип
атаандаштарын кыйноодо. Эч кандай шашкан жок, өзүңүздөр көргөндөй. Жада калса мына мынтип ортоңку бөлүккө киргизип берген пас Максат Алимовго жеткен жок. Сыдыков чабуулга чыгат. Жана топ жоготу жок дегенде каптал сызыгынан чыгарып берүүнү иштеп алды. Жакшы сокку жолдогон. Негизи жакшы ойлонгон, бирок чеберчилик жетишкен жок бул учурда. Кайрат командасы топ менен арткы бөлүккө ойнойт кайра. Сол канатка жеткирип берилген пас. Өнөктөштөрүн издөдө Максат Алимов. Арткы бөлүккө ойнойт кайрадан. Бул жерде Эмир Канятов жана Юлдашбай Салимбаев ортосунда түшүнбөстүк. Топту алып кое алды бул рет. Максат Алимов жакшы жазгырып алган жана Эмир Канятов топту сол канатка жеткирип берет. Бул жерде машыгуу учурундагыдай эле Кайрат командасы ойун алып барышууда. Жана Дружба командасы чыгып сокку жолдогон, бирок ийгиликтүү болгон эмес эле. Максат Алимов Муздак Кандуулукка алдырып, дарбазачынын бутунун арасынан тебүүгө аракет кылган, бирок анысы да ийгиликтүү болгон жок. Дружба командасы кайрадан топ менен арткы бөлүккө ойнойт. Ушул 10-чу катар санында оюнчу Дружба командасынын оюнчусу Өзбек Республикасынан келген Ибрагимов аттуу легионер оюнчу болуп саналат. Азырынча өтө деле мыкты оюнду көргөн жокпуз, көрө алган жокпуз. Балким өнөктөштөрү бир аз оюнчунун ачылып ойноосуна көмөк көрсөтөт. Жакшы калтырып берилген жана Максат Алимов оюнчунун алда өтүүгө аракет кылат. Арткы бөлүккө кайра ойногон Юлдашбай Салимбаев ортоңку бөлүк менен жакшы эки бутунун ортосунан өткөрүп чабуулга чыккан болчу дарбазачы бул рет топту алып койгон жана Дружба командасы чабуулга чыгат. Эмне кылды? Эки өнөктөшү оң канатта ачык турган болчу. Бирок кайтса да бул оюнчунун да ойлогон ою, тилеген максаты гол киргизүү болчу. Тагдырына жазылбаган болсо эмне кылмак? Дружба командасы топ менен оң канатка жеткирип берилген пас. Сыдыков тарабынан тебилген сокку дарбазадан алдаганча алыс кеткен. Топ менен Кайрат командасы мына мындай оюндун биринчи бөлүгү соңуна келип жетти. Саналуу минуталардан соң оюнчулар бир аз тыныгуу алып, машыктыруучулар тарабынан оюн тактикалары өзгөрүп, кайрадан оюнга киришмекчи. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Золотой квадрат курулуш компаниясы. Оюндун экинчи бөлүгү да башталды. Мына мынтип Дружба командасы топту атаандашынан алган. Ортоңку бөлүккө киргизип берилген пас. Дружба командасы өзгөчө оюн темпи менен баштаган. Анткени 4-1 эсебинде оюнду уткурушууда, оюн эсеби боюнча артта барышууда, артта калышууда. Кайрат командасы чабуулга шашкан жок. Дружба командасы топ менен тереңге киргизип берилген пас. Арткы бөлүккө ойнойт. Оюнчулар ортосунда болгон кагылыш оюн эрежеси бузулган жок. Топ менен Кайрат командасынын дарбазачысы тереңден чабуулчуга карата пас жеткирип бергиси келген, бирок анысы анык болгон жок. Дружба командасынан дагы бир топ жоготту. Кайрат командасы топту алат жана Бексултан Назаров арткы бөлүккө ойнойт. Батыров сол канатка ойногон. Топту өзүнө сактап калгысы келген 9-катар санында Кайрат командасынын оюнчусу. Бирок сактап кала алган жок. Шерабидженов ортоңку бөлүккө киргизип берет. Жана өзү топту алган жана чабуулга чыгып барууда. Коргоочуда мыкты подкат жана Дружба командасы чабуулга чыгат. Сокку дарбаза устунунан бир аз аныктык жеткен жок. Дружба командасына өзүңүздөр көргөндөй экинчи бөлүктө өзгөчө темп менен күч алышты. Албетте мунусу жакшы жышан десек болот, анткени оюн эсебин теңдеши керек, жок дегенде.
Командалар құрамын еске салып кетсем, командаларды таныштырып кетсем, ақ-қара аралаш түстегі бұлар Дружба командасы, ал эми тоқ сары жана қара аралаш түстегі ойыншылар бұлар Қайрат командасы. Қайрат командасының машықтырушысы Данияр Абдураимов жана Дружба командасының машықтырушысы Ақонов Рустам. Бүгін эки машықтырушының ортосында да беттеш болып жатат десем болот. Анткени дал ушул командаларды ушул машықтырушылар оюнга даярдаган. Командалар курамы анда эмесе Дружба командасының курамы биринчи катар санында Мамадали уулу, 21-чи Эрбутаев, 6-чы Сыражединов, 3-чы Акмурзаев, 91-чи катар санында Шамшиев Ислам, 10-чы Ибрагимов, 17-чі Тойчубай уулу, 7-чі Исамидинов, 8-чі Сыдыков, 22-чі Абдурахманов, жана 16-чы катар санында Мелкозиев. Ал эми Кайрат командасынын курамы биринчи катар санында Жайлобаев, 2-чі Абдырасул уулу, 3-чі Турсунбаев, 5-чі Шерабидинов, 6-чы Алемов, 8-чі Назаров, 9-чі Үсеналиев, 10-чы Салимбаев, 12-чі Абдураимов, жана 13-чі Канетов, 14-чі Батыров, жана 17-чі катар санында Авазбек уулу. Командалар курамы мына ушулар. Оюнга кайтабыз. Дружба командасы топ менен азырынча сол канатка жеткирип берилген пас. Өнөктөштөр жардам берүүсү керек, арткы бөлүккө ойнойт. Кайрат оң канат Сыдыков жана 6-чы катар санындагы оюнчу Сыражидинов экөөнүн байланышы бир аз анык болбогондугу үчүн топту жоготушкан, бирок кайрадан топту алып чабуулга чыгат жана алдыңкы бөлүккө киргизип берген пас. Гол жаралган жок бул ирет. Дружба командасында эмнегедир омат жетишпей жаткандай, аягандай мыкты кооз голдорду, кооз чабуулдарды жарата алды. Бирок тилекке каршы максатка жетпей олтурат. Кайрат командасынан дагы бир мыкты чабуул жокко чыкты. Дружба командасы кайрадан чабуулга чыгат. Сыдыков тарабынан жакшы дарбазага жөнөтүлгөн сокку же өнөктөшүнө берилгенби, Айтор Жайлобаев колуна алып кармап калган болчу. Кайрат командасы топ менен алдыңкы бөлүккө Максат Алимов чабуулга чыгат. Тоо үчүн анчейин деле Максат Алимов аракет кылган жок. Эмнегедир бир аз жаракат алган сыяктуу, анткени оң бутунда атайын ушундай денени кайра калыбына келтирүүчү каражаттарды колдонуп, бутуна жабыштырып алганын көрүүдөбүз. Азыр болсо дал ушул Максат Алимов азыр Фарватер командасында ойын алып барып жатат. Бул турнир Кызыл Кыя К-лига турнири официалдуу оюндар болбогондугу үчүн албетте ал жактан келип бул жерде оюн көрсөтүп жатышат. Ал эми Манас Абдырасул уулу Мурас командасында ойноп жатканын билебиз. Юлдашбай Салимбаев Жалал Абадтын Кара Дарыя командасында ойноп, бул жылкы сезонду ийгиликтүү аяктап, Жалал Абад лигасынын, Жалфут лиганын чемпиону деп табылды. Ал эми Эмир Канетов кыргыз футболунун легендасы да Мурас командасында ойноп жатат. Дружба командасы чабуулга чыгууга аракет кылат. Сол канатка жеткирип берилген пас, жакшы жазгырып алууга аракет кылган, топту сактап кала алды. Ошентсе да Сыдыков оң канат койот. Ислам Шамшиев кайра сол канат койот, тереңге киргизип берилген пас. Тоо үчүн болгон күрөштө Манас Абдырасул уулу оңойчулук менен атаандашын өткөрүп жиберген жок. Бурчтан чыгарып берүүнү азыр болсо Дружба командасы алат. Калыс өзүңүздөр көргөндөй эсептей баштады. Эгерде 4 секунда ичинде 4 секунд аралыгында
топту оюнга кошпосо, топ атандаш командага өткөрүлүп берилет. Бул жерде кечиктирилген оюн режим бузуу деп калыс билдирди. Топ жоготту. Кайрат командасы чабуулда. Максат Алимовго жеткирип берген. Эмил Канетовдон сокку. Негедир бул жерде балким Кайрат командасына азыр гол кереги жоктур. Бирок ошентсе да бул чабуулдарды максатына жеткириш керек болчу. Манас Абдрасул уулунан жакшы сокку, дарбазачы бул рет сактап кала алды. Оюн эрежеси бузулган Дружба командасынын 8-катар санындагы оюнчусу Сыдыковго карата сол канатка жеткирип берилген пас. Кайроо кадат. Алдыңкы бөлгө киргизип берилген, бирок коргоочу өткөрүп жиберген жок ал топто. Дружба командасынын оюнчулары бир аз чарчап калгандай, оюндун башында прессингде ойноп жатышкан. Ал эми азыр болсо коргонуу бөлүгүнө ойноо аргасыз, анткени оюн темпи өтө катуу болбосо да, бирок топту алуу Дружба командасынын оюнчуларына оңойго турган жок. Өзүңүздөр көргөндөй, Кайрат командасы топко толук эле үстөмдүк кылышууда. Жакшы комбинация жана Тереке каршы Максат Алимов. Бул жерде топту сактап калган жок. Дружба командасынан дагы бир мыкты чабуул, дагы бир мыкты гол киргизүү үчүн мүмкүнчүлүк. Эмнеге максатына жеткире албай жатышат Дружба командасынын оюнчулары? Балким Кайрат командасынын дарбазачысы Жайлобаев аябагандай мыкты даярданган бул оюнга. Же балким Дружба командасына жөн гана омат жетишпей жатат. Ислам Шамшиевке карата копол ойногон деп бул жерде өнөктөштөрү калыска наразычылыгын айткан, бирок оюн эрежеси эч кандай бузулган жок. Кайрат командасы топ менен ортоңку бөлүккө киргизип берилген пас. Кайра Юлдашбай Салимбаев жана Максат Алимов кечиресиздер, Манас Абдрасул уулу жакшы комбинация жаратууга аракет кылышкан, бирок топ жоготту. Дружба командасы чабуулга чыгат. Бул эретте ийгиликтүү болгон жок Дружба командасынын чабуулу. Эмил Канетов өзү жалгыз чабуулга чыгып барып, сокку жолдомок, эгерде бул жерде оюнчу подкат жасап топту алып койбогондо. Капталсызынан азыр болсо Дружба командасы топту оюнга кошот. Ортоңку бөлүккө киргизип берилген пас. Ислам Шамшиев сол канат менен ойнойт. Алыстан жөнөтүлгөн сокку, дарбазага тапмай бараткан топту өзүңүздөр көргөндөй Ислам Шамшиев оюн таласынан сырткарыга тээп жиберди. Тээп жиберген жок, Ислам Шамшиевке тээп, андан соң топ оюн таласына чыгып кеткен. Бул рет Батыров бош калган дарбазаны сезип, мындай жакшы соккунун жардамы менен эсеп санын 5-ке жеткирип коюуга жетишти. Мыкты, чындыгында бул Батыров да Ош лигасында ойноп келген эң мыкты оюнчулардын бири. Жакшы сокку Дружбадан. Дружба командасы алдыда эмне кылат болду экен? Эсеп армачылыгы аябагандай эле чоң. Жакшы чабуулду көздөгөн Кайрат командасы чабуулга чыгат жана оң канатка жеткирип берилген пас өнөктөшүнө кайрадан анык ойной алган жок бул эрет. Топ жоготу Кайрат командасы кайрадан чабуулга чыгат, топту сактап кала алды. Жакшы алдап оң канатка жеткирип берген, бирок өнөктөшүнө жеткирип берүүдөгү пасты коргоочуга тийип, капталсызынан топ оюн таласын таштап кеткен болчу. Топ үчүн болгон күрөш оюн эрежеси эч кандай бузулган жок. Дружба командасы дагы бир чабуулду жокко чыгарышууда. Мен чындыгында бул оюнда Дружба командасына көрмандык кылып жаткам.
Анткени биринчи оюндун биринчи секундаларынан эле тартып аягандай жакшы жеңишке болгон майнын көрсөтүп турушкан, бирок ошол үмүтү, ошол максаты азыр болсо солгундап калган сыяктуу. Оюн бүттөрүнө дагы да болсо убакыт бар. Жакшы оюн көрсөтүшсө, балким дагы мыкты чабуулдарды жаратса, акыр аягы гол менен аяктап, жок дегенде эсеп санын теңдөө мүмкүнчүлүктөрү болот. Жакшы сокку. Ушундай мыкты соккуларды жаратып жатышат Дружба командасы, бирок көпчүлүгү ийгиликтүү ишке ашпай жатат. Эмнеге? Балким машык учурунда анча даярданышкан эмес. Жакшы соккусу бар экенин билдик. 7-чи катар санында оюнчу Дружба командасына дагы бир мүмкүнчүлүк. Эмне болду бул жерде? Кайрат командасынын дарбазасына карата Копол ойногон жана жаракат алып калган болчу. Топту тепкен учурда балким дарбазачынын голун теп алган. Дагы бир топ жоготу Дружба командасынан. Кайрат командасы бул чабуулду ишке ашырган жок. Дружба командасы кайрадан топ менен өнөктөшүнө жеткирип берүүдө дагы бир ирет топ жоготу. Сол канатка жакшы киргизип берген пас өнөктөшүнө жеткирип бермек. Эгерде бул жерде коргоочу жок болгондо, албетте коргоочу да өз позициясын мыкты жаап кала алды. Жакшы Дружба командасы чабуулга чыга, сол бут менен жөнөтүлгөн сокку. Бул иретта дарбазага тагмай барган жок. Эмне болуп жатат? Дружба командасынын оюндары, чабуулдары негедир ийгиликтүү болбой жатат. Кайрат командасы чабуулга чыгат. Оюн эреси бузулган бул учурда. Батыровго карата оюн эреси бузулган. Айып топту Кайрат командасы алат жана арткы бөлүккө Бексултан Назаров ойногон. Өзүңүздөр көргөндөй жакшы сактап кала алышууда. Кайрат командасы топту, Кайрат командасынын оюнчулары. Дружба командасы кайрадан топ менен алдыңкы бөлүккө киргизип берген пас анык эмес. Каршы чабуулга Кайрат командасы чыга алган жок. Дружба командасы топ менен дагы бир топ жоготу. Өзүңүздөр көргөндөй ушу футзал оюндары аябагандай динамикалуу оюн футзал. Өзү бир жагдайга комментарий бергичейин экинчи жагдай жаралып, экинчи кооптуу учурлар жаралып кетүүдө. Ошонусу менен чындыгында футзал көпчүлүктүн сүйүктүү оюнуна айланган. Жакшы сокку бул иретте Жайлобаев Кайрат командасын голдон сактап кала алды. Алдыңкы бөлүккө киргизип берилген пас өнөктөшүнө топту жерге түшүрбөстөн пас жеткирип берген. Сол канатка ойнойт. Кайра арткы бөлүк. Кайра сол канат. Ортоңку бөлүккө киргизип берилген пас өнөктөштөр бирген чыңго жок жана Кайрат командасы чабуулга чыгат. Бул чабуулга чыгуусу ийгиликтүү болгон жок. Дружба командасы топ менен сол канатка ойногон жана сокку. Дагы Жайлобаев. Дагы бир ирет командасын голдон сактап калууда. Чындыгында мыктыны мыкты деш керек. Кайрат командасы эми болсо чабуулга чыгат, бирок жыгылып бараткан жеринен 17 катар санда Дружба командасынын оюнчусу жыгылып бараткан жеринен топту алысыраак, болушунча алысыраак тээп жиберген. Анысы дарбазачыга тийип, дарбазачыга барып топ Дружба командасына өткөрүп берилген. Сыдыков тарабынан мыкты өзгөчө оюн, кооз оюнду тартылай алууда. Дружба командасы чабуулга чыгат. Коргоочу бул жерде дарбазага теүүгө шарт жаратып берген жок. Буртан чыгарып берүүнү Дружба командасы алат. Коргоочулар да жайында Кайрат командасынын. Бул жерден жөн гана сокку жолдобошу керек. Комбинация жаратса болмок. Бирок андай үйдө даярдалган андай комбинациялар жок болгондугу үчүн жөн гана арткы бөлүккө ойноого аргасыз болду Дружба командасы. Сыдыков тоочун болгон күрөш. Топ жоготуу жана оюн эреси бузулду.
Бул жерде эч кандай оюн эрежеси бузулбады деп ойлойм, анткени Сыдыковдон жасалган симуляция калыска иштеп кетти жана айыптопту дал ушул Сыдыков өз командасы үчүн иштей алды. Бул айыптоонун азыр болсо Дружба командасы алат. Жакшы тебилген, бирок тосмого тийип бурстан чыгарып берүүнү эми болсо Дружба командасы алат. Өзүңүздөр көргөндөй Кызыл Кыя Газпром спорт комплекси зал толо көрөрмандарга толгон. Бул жерде чыныгы спорт сүйүүчүлөр, футзал сүйүүчүлөрү чогулган. Бул ортодо тайм-аут, командалар эс салып. Тайм-ауттан соң да топ оюнга кошулду. Жанагы мыкты курам оюнга түштү десек болот. Анткени дал ушул курам оюн эсебинен командасын алдыга чыгарып кетти. Топ менен Кайрат командасы Эмил Каниятов аябай бат кыймылдаганын көрүүдөбүз. Лашпай Салимбаев ортоңку бөлүккө киргизип берген. Жана аябай кандай мыкты кооз оюнду Кайрат командасы тартуулашууда. Баракелде. Дагы бир ирет кайталайм, чыныгы мастер-классты көрсөтүшүүдө. Чынында суктанарлык оюн. Дружба командасы капталсыз гана топту оюнга кошот. Сыдыков сол канатка Ислам Шамшиевке ойногон, оң канатка жакшы жазгыралы Ислам Шамшиев сол канатка киргизип берген жана ортоңку бөлүккө киргизип берген пасты Ислам Шамшиев эч кандай реакция жасабаганлыгы үчүн топ жоголгон болчу. Ошентсе да капталсыз гана топту оюнга кошууда катачылык. Кайрат командасы чабуулда. Эмил Каниятов оң канатка ойнойт. Кайра ортоңку бөлүк менен. Кайра оң канат. Сол канатка Юлдашбай Салимбаевка Максат Алимов пас жолдогон. Манас Абдырасул уулу Максат Алимовка. Дружба командасынын оюнчуларынын жайгашуусу прессингде турган сыяктуу, бирок топту алууга эч кимиси аракет кылган жок. Ошончолук коргонуу бөлүгүндө ойнош керек болсо, Дружба командасы өзүнүн айып аянтчасында, өзүнүн оюн талаасында коргонушу керек. Ислам Шамшиев оюн эсебин кыскарта алды. Албетте жакшы пас жеткирип берген. Дарбазачы менен бирге бир чыгып, алыс жакынкы бурчту тагамай мээлей алды. Жана эсеп санын өзүнүн эсеп санына дагы бир голду кошуп 5-2 эсебинде дагы да болсо Дружба командасы артта барат. Балким ушул гол Дружба командасынын алдыга сүрөт. Жана жакшы чабуул Дружба командасы. Эмнеге дагы бир чабуул жокко чыкты, бирок өзүңүздөр көргөндөй Дружба командасына жангөр болгонум үчүн, Дружба командасына көрөрмандык кылып жатканым үчүн, Дружба командасынын чабуулдары ийгиликтүү ашпай калганына мен аябагандай капы болуп жатканымды байкап жатсаңыздар керек. Чындыгында мындай курамга, мындай атаандашка карата гол киргизүү да оңойго турбайт. Максат Алимов бош калган дарбазага ойногон. Дарбазачынын үстүнөн өткөрүп жиберүүнү көздөгөн, бирок аныктык жеткен жок. Бул ирет Максат Алимовка. Арткы бөлүк ойнойт. Жана калыстын финалдык ышкырыгы жаңырып, Кайрат жана Дружба командалары ортосунда болгон беттеш 5-1 эсебинде соңуна келип жетти. Жалпы эле Кызыл Кыя лигасы аябагандай кызуу болууда. Андыктан баарыңыздарды Кызыл Кыя лигасын көрүүгө чакырабыз. Анткени бул спорт түрү да аябагандай мыкты сонун эмоцияларды
сиздерге тартуулай алат. Ал эми сиздердин кызматыңыздарда мен Улукбек Салиулу жана кесиптешим Алтымыш Жантемир уулу болдук. ТМЖ телеканалынан алыстабаңыздар. Ар дайым биз менен болуңуздар. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Золотой квадрат курулуш компаниясы.